Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөз түрдө баса кетиңиз. Кыргызстаныбыз жакшы мыйзамдуу жолуна түшүп, Кыргызстаныбыздын башында эл журт деп башын сайып иштей турган жетекчилерибиз болушуна Алла Таала өзүн буйруп насип этсин. Урматтуу Маскай шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Трамп Флорида штатында өз жеңишин жарыялады. Ал АКШта көп нерселерди өзгөртөөрүн, чегара маселелерин чечээрин, согуштарды токтоторун жана АКШ үчүн алтын кылым башталарын айтты. Америкадагы шайлоодо ким алдыда баратат? АКШнын мамлекет башчысын шайлоо 5 ноябрда өттү. Негизги күрөш вице-президент Демократиялык партиядан чыккан талапкер Камала Харрис менен АКШнын мурдагы лидери республикачыл Дональд Трамптын ортосунда болду. Экөөнүн ичинен азыр Трамп алдыда баратат. Ошондой эле Нью-Йорк Таймс 72% ыктымалдуулук менен Трамп жеңерин божомолдоодо. Мына дети жерде 5400 эле турбайбы? Турабы? Мен азыр. Просто. Камерага түшүп атасыз Жа мейли түшө берейин, мен түшпөй эме, андан корккон жокмун, түшүп атам, түшкөн жокмун. 250 сом дейсиңер, турабы? Жалаң отборный дейсиңер, орешка турабы? Анан получается тиякта 5400 деп турат. 5400 получается мына байке. Так. 35 kilo дейсиңер, бир мишокто. Ошондой качайын болот го дейм. Мына 250-нү бөлөбүз 35ке. Муну кайра көбөйтөбүз. 1000ге. Ошондо тоннасы 7142 сомдон айланып отурду. Мишоктогондо турабы? 5400 меселе. Вот она где схема. 250 сомдон жалаң отборныйдын мишокко салып туруп, ана мындай жөнөкөй элге получается чаң-паң да. Саламатсыздарбы, интернет тармагынын көрүүчүлөрү, эртең менен видео чыгарганмын. Талас областында кулчулукта депутат мырза, Рахим аттуу депутат мырза 4-класстын окуучусун 4 ай мөөнөттөн бери кол алдында уруп сабап жүрөт депчи. Махабат, сен М-банктын озеки айтып кетсең, озеки айтып, 0554 00 70 84 М-банк номери Махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор, күндөн күнгө акыбалы шоорлошуп, арыктап бараткан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барган турушат. Ошол себептен ал жака $40,000 каражат керек экен эле. $2,500 чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100,000 деген, 200,000 деген адамдар көрүп атат. Кайдыгер карабай өтүп кетпестен, ушул кыз үчүн колуңуздардан келген ыхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер М-банктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, М-банктан да ушул кыздын өзүнүн М-банкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып, күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024 жылдын 8 ноябры бул 5-күн жума күн болот экен. Ошол күнү сиздерге отчет кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат, кызга дагы, эжеге дагы.
Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге туугандар. Ошол боюнча бүгүн Талас областынын УВДсына байланышка чыкканымда эми бир аз жанагы ач үстүндө мен кыйкырып бакырып урушуп алдым. Тилек байке кечирим сурайм. Аны көңүлгө албаңыз. Мен өзү ач үстүндө бакырганым менен жүрөгүм таза. Потому что мен кандай деп түшүндүрсөм экен. Аны окуяны укканымда мен жүрөгүм ооруп кетти. 4-класстын окуучусу эмне себептен коркуп токмок жеп болгондо дагы депутаттын кол астында токмок жеп жүрөт депчи. Ачууланып кеттим. Ошол себептен бир аз уша кеттим. Капа болбоңуз. Ага сизге чоң рахмат жана ыраазычылык. Урматтуу эли журт. Бул 4-класстын окуучусу 1-сентябрга мен кийим кыламын деп ошол адамдын кол астына жумушка барат экен. Эми ал жака ошо үйүндө эч кимеси жоктугунан, ошо жетим жесир кембагал кедейликтин кесепетинен ошол жака кийим кылганы бар да. Ал бала деле жыргагандан анын колуна барган жок да. Ал ырас барыптыр, жакшы кийим кылып, жакшына кылып жөнөтүп койсо болбойбу. Сөзсүз уруп салап, эч нерсе бербей, акчасын дагы бербей, ачка тоок аны үйүндө кордоп азаптабай. Бул эми кандай дейбиз? Башка бирөө болсо да мейли. Депутат деген наамды алып жүргөндөн кийин депутат деген наамга бул нерсе өтө туура эмес. Менин жеке оюм, эл кандай ойлойт билбеймин. Азыркы күндө бала куткарылып чыкты. Алла буйрса 1-2 күндө базар коргонго кайтарылат бала. Алар неме оона эже неме деп атат. Кулагына тээп, кийинтирип неметип коюшту. Алдап мыналар. Ушулар. Жанакы эжелер менен нересин сурашканын көрдүм мен. Мыналарчы. Ушулар. Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы. Туугандар, биз Ошко келип сойкуларга рейтибизди баштадык. Элуксун YouTube каналына кир, ошол жерден түндө кармалган кыздарды көргүлө. Ал видеону болушунча тараткыла, ата-энелери көрсүн. Негизи эле сойкулар көрсүн дагы бул жумушту токтотуп адал ишке келсин. Сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы жана ошондой эле Элуксун YouTube каналына киргиле, катталгыла, сойкулардын баарын жүздөрүн тараткыла болгон группалардан. Энергетикти ичпе десе укпайт экенсиңер да, ыргыт энең дурайын алдагы колуңдагы энергетикти, ыргыт банкасын. Көчө ыргытпа, мусор ыргыт жеп бана. Жап-жаш балдар эмнедечи, жап-жаш балдар, бүт баары жөмөдөрүскө жаткан. Бүт энергетиктин айынан. Ичпе. О, чо соскаң турбай калат жеп бана. Эртең баласыз болуп каласың. Өмүр бою билет 2 бөөрөң менен кемеделисте жатып каласың. Көрөт атасың мен видеолорумда деле көп толтура аны. Кайрымдуулук чыгып аткан бүт жап-жаш балдар. Ичпе ыргыт колуңдагыны. Кок барып укта уйкуң келип атса, кофе ич, мен офисиме келип бесплатно сен үчүн кофе турат.